Пробация органы негизи ыйгарым укуктуу орган, жанагы соттолгондор түрмөдөн эрте чыгып келгендер менен жана ювенальный жаш өспүрүм балдар, соттолгон балдар менен иштешебиз. Каттоого бизге айына 2 жолудан келип турушат, ар кандай иш-чараларга катышып турушат. Бир айда 2 жолу келбей калса, аларга биринчиден 2 жолу эскертүү берилет. Дагы кайталанса ошондой немелер сотко сунуш жазабыз, баягы мурдагы алган жазасын күчүнө киргизип бериңиздер деп. Ошол боюнча сот анан чечим чыгарат да. Буга кайталап кылмыш кылып койсо, биздин милдеттерибизди, талаптарды так аткарбаса, ошо сотко кайрылабыз да. Бизде азыр 16 кардар бар, укук көзү боюнча 2 кардар, андан тышкары кылмыш жаза кодекси менен 14 кардар бар. Ошо коомго адаптация болуш үчүн ар кандай иш-чараларды өткөрүп турабыз, жардамдарды көргөзүп турабыз. Мисалы айта кетсем, 2 кардарга паспорт алып бердик, бекер. Дагы 2 кардарыбызды биздин өзүбүздүн лицей бар, кесиптик лицей номер 40. Ошол жака стипендия алып окутуп атабыз, жыгачыбызда кесиби боюнча. Андан тышкары дагы мындай майрамдарда балдардын 1-июнга карата дагы көмөк көргөзгөнбүз. Көп балалуу жакыр үй-бүлө болуп, каттоодо турган үй-бүлөгө балдарына баягы гум помощь катары продукт алып барып, оюнчуктарды берип, ошентип анан. Андан тышкары ошо РОВД менен да биргеликте рейд жүргүзүп турабыз, үйлөрүнө барып. Биздин уруксатыбыз жок. Актала районунан тышкарыда чыга алышпайт. Акысыз медициналык кароодон өткөрүп турабыз 6 ай сайын. Чыңдоо максатында футбол оюнун өткөрүп, 5 команда катышып, биздин пробация кардардын командасы 3-место алышты. Андан тышкары аларга спонсор издеп, ар кандай гуманитарный помощь, продуктысынан болобу, азык-түлүк же акчалай болобу, ушундай жардам көргөзүп турабыз. Жардам иш-чараларын өткөрөбүз. Андай ар кандай маселелерди совет пробация деген бар, пробация кеңеши, ошол жактан маселелерди көтөрүп, чечип, жумуш менен камсыздандырганга аракет кылабыз. Болот, бизде, например, бар балдары эрте жаш 18ге толо элек кыздарды алып алган, ошондой учурларда кудагыйлар соттолуп кетет. Кыздын ата-энеси, баланын ата-энеси, бала өзү, анан нике кыйган молдо да соттолуп кеткен учурлар бар. Бизде үй-бүлө менен кудагыйлар каттоого келип жүргөн учурлар да бар. Андай учурлар болбой койбойт. Актала району тынч район деп айта алабыз. Башка райондорго салыштырмалуу бизде каттоодо аз адам турат.